Аялды чөктүрдүбү же эмдедиби? Бул шумдукту милиция териштире баштады. Видео интернетке чыкканда элдин баарынын үрөйүн учурду. Анын ичинде менин дагы жүрөгүм түштү. Видеону бир караганда бул киши аялды чөктүрүп атканда элес калтырат экен. Бирок айрым интернет колдонуучулар бул көрүнүштү аялга жасалган зомбулук деп да айтышууда. Бул видеону журналист Гүлмира Нурмамат өзү жүктөгөн. Анын айтымында психолог Өмүрбек Жалилов аны чөктүрүү менен нервти калыбына келтирүүчү атайын ыкма жасаган. Ал эми видеону жолдошу тартканын айтат. Интернеттеги ызы-чуудан кийин өзүн психолог деп атаган Өмүрбек Жалилов да кайрылуу жасап, Гүлмираны учуктадым деп түшүндүрдү. Жолдошу тартып, учуктоо процесси бар. Баягы адамдын башын көтөрүп сууга салып, муну кыргыз элинде, бардык элдерде бар. Кээде суу чачуу учуктайт ата-бабаларыбызча. Бул тете эмеден келаткан нерсе. Интернетте деле бар. Шоковый терапияда чочтуп тарбиялап эме деп коет да. Организмди нервти кыскасы ордуна келтирүү деген. Ошону кечээ биз жөнүндө кичине туура эмес мамиле кетип калыптыр. Бул жоп милицияны ынандырган жок көрүнөт. Скөл облустук милициясы аталган фактыны териштирип жатат. Мындай дарылоого медицина жол береби? Негизи эле сууга чөктүрүп учуктоого уруксат берилгенби деп республикалык психиатрия борборуна кайрылдык. Борбордон медиа хабка психологдордун медициналык билими жок болгондуктан дарылай албашын билдиришти. Демек психологмун деген Жалиловдун нервти дарылоого билими жок болуп чыкты. Мен мындай нервти дарылоо ыкмасын биринчи жолу көрүп жатам. А сизчи?